Насаат Кejи тартуулайт. Шейх Абдишукур Ажы Нарматов. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa 'azimana wa habibana Muhammadan rasulullah adda al-amanata wa ballagha ar-risalata wa nasaha al-ummah. Alamды жаратқан Аллах Таала мақтаулар пайғамбарға дуа саламдардан кейін урматтуу мусулман бир туган Аллах Таала кереметтүү Кур'ани Кариминде өзүнүн барлыгына бирлигине иман келтирген бенделерине кайрылып мындай дейт: Я айюхаллазина амануттақуллаха ва қулу қаулан садида юслих лакум аъмалакум ва яғфир лакум зунубакум ва ман юти'иллаха ва расулаху фақад фаза фawzан азима. О Алланын барлыгына бирлигине иман келтирген бенделер, өзүңөр ишенген иман келтирген Алладан коркуп, дайым чындык түз сөздү сүйлөгүлөр. Алладан корксоңор, чындыкты айтсаңар, Аллах ишиңерди оңдойт, күнөөңөрдү кечирет. Ким Аллага жана пайгамбарга баш ийсе, ал эң жогорку жеңишке жеткен болот. Урматтуу мусулман бир туган, динибиз илим. Эгер динибизде мындай дейт: бул дүйнөнүн бактылуулугун кааласаң илим ал. Эгер акыреттин бактылуулугун кааласаң илим ал. Эгер эки дүйнө бактылуу болом десең да илим ал. Ошондуктан да кереметтүү Кур'ани Каримдин биринчи Аллах Тааланын болгон буйругу: Иqra бисми раббикаллази халак. Жараткан Аллах Тааланын ысмы менен оку. Халакал инсана мин алак. Инсанды уйган кандан жаратты. Иqra окугун. Ва раббукал акрам. Кереметтүү Аллахнын ысмы менен. Аллази аллама бил калам. Калем менен жазууну үйрөткөн Аллахнын аты менен. Алламал инсана ма лам я'lam. Инсанды билбеген нерселерди үйрөткөн Аллахнын аты менен оку дейт. Кереметтүү Кур'ани Каримде илим жана илимге тиешелүү 375 аят бар илимге чакырган. Кур'анда 375 аят илим жана илимдин даражасы илимге чакырган аяттар. Эгер Кур'андын биринчи болгон буйругу Иqra дегенде, оку дегенди биз окубасак, кантип өнөбүз, кантип өсөбүз? Урматтуу мусулман бир туган, пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын сахих Кур'андан кийинки турган Сахih Бухарида 106 хадис илимге чакырат. 106 хадис. Ислам динибизде илим алуу орто билим алгандан кийин же университетти бүткөндөн кийин чектелип калбайт. Утлубул илма минал махди илаллах. Бешиктен мүрзөгөчө илим алгын дейт. Улгайып калдым дебейсиң, карып калдым дебейсиң, пенсияга чыктым дебейсиң. Бешиктен мүрзөгө чейин илим алгын дейт. Ислам динибизде илим алуу бир гана эркек алсын дегенде жок. Талабул илм фаридатун аля кулли муслим ва муслима. Илим талап кылуу ар бир мусулман эркектин, ар бир мусулман аялдын фарзы дейт. Илим алуу, урматтуу мусулман бир туган, аба менен сууга кандай муктаж болсок, ислам динге кызмат кылуу үчүн биз илимге муктажбыз. Бүгүн урматтуу мусулман бир туган, үммет эмне үчүн артта калды? Биз Аллахнын чакырыгы, пайгамбардын сүннетине амал кылбай койдук. Илим алууга умтулбай койдук. Бүгүн өнүккөн мамлекеттерде жылына окулган китептерди адам башына бөлсө, кээ бир мамлекеттерде 14 китеп окуйт экен бир киши. 16 китеп окуган мамлекеттер бар экен. Мусулмандар жашаган мамлекетте окулган китептерди киши башына бөлсө 6 беттен тиет экен. Анан кантип өнөбүз? Кантип өсөбүз? Урматтуу мусулман бир тууганым, Пайгамбар саллаллаху алейхи мен тасава йаумуху би амси фаху магбун. Кимдин кечеги күнү менен бүгүн күнү окшош болуп калса, бүгүн жаңы бир нерсе үйрөнбөсө, кечеги бойдон калса, ал жашоодон уткузду дейт. Ислам алымдар айтат: кимдин бүгүнкү күнү кечеги күндөн начар болсо, фаху мал'ун, ага налат болсун дейт. Урматтуу мусулман бир туган, илим алуу. Илимди урматтуу мусулман бир туган, бир гана молдокеледен паланчын алам, пайгамбар саллаллаху алейхи ал-хикмату даллатул муъмин айна важадаха ва хуа хак биха. Данышмандуулук илим имандуудун жоготкон нерсеси дейт. Сенин жоготкон нерсең экен. Жоготкон нерсеңди көрүп калсаң, чурка барып алууга сен татыктуусунбу? Пайгамбар айтат: данышмандуулук, илим, билим имандуудун жоготкон нерсеси дейт. Кайсы жерде болсо имандуу чурка бар, биринчи алышка ошол хактуу дейт. Урматтуу мусулман бир тууганым, эмне үчүн окубайбыз биз? Же илим албайбыз? Күн алиман, илимдүү бол. Ау мутааллиман, же илим алуучу болгон. Ау мухиббан, же илим бергенди, илим алгандарды сүйүүчү болгон. Ау мустамиан, же ушуларды угуучу болгон. Алым бол, же мутаалим, илим алуучу болгон.
же аны угуучу болгун, же аны сүйүүчү болгун. Вала такун хамисан фатахлак. 5-чи болбогун өлөсүн. 5-чи акмак, же илимде жоксун, же билимде жоксун, же аларды укпайсың, же аларды сүйбөйсүң. Анда жашооңдон эч бир пайда жок. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum. Бұл сөзімді айтып, өзімнің кемшілігіме, жамааттың кемшілігіне Аллах Таалаға истигфар айтып, тооба кылып кечирим сураймын. Тообанын, истигфардын кабыл боло турган кезинде, жериндесиңер, Аллах Таалаға истигфар айтып тооба кылгыла. Alhamdulillahi rabbil alamin wa ashhadu an la ilaha illallah wa aliyus salihin wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Allah'ın жараткан Аллах Таала мактоолор, пайгамбарга дуа саламдардан урматтуу мусулман бир тууганым. İslam dinimiz ilim bilimge çakırsa. Ar-Rahman allamel Kur'an. Rahman bolgan Allah Kur'an'da öğretti. Bирок Kur'an okuy alabızbı? Özümüz gözümüz sorab berelçi. Allah'ın en iyi kitabı. Urmatlı musulman bir toogan keliңiздер. Biz bilip bilbestен анан dinimizde eskilik, karаңгылык андай эмес. Бардык күн жаңырган сайын, күн өткөн сайын бардык нерсе эскерип караса, бирок Kur'an жашарат экен. Kur'андын ичиндеги сырлар эми ачылып жатат. Бирок илимдүүлөр 3 түрдүү болот экен да. Биринчи тепкичке чыккан адам, илимдин биринчи тепкичке чыккан адам баарын мен билем дейт экен да. Кыйын болуп калат. Бирдемен сураса, по-моему дей берет, по-твоему болбойт эч качан. Билбегениңди билбейм деген. Менимче дейт да. Биринчи тепкичке чыккан адам баарын билем деп калат экен. Экинчи тепкичке чыккан адам өзүнүн эч нерсе билбеген ошол кезде билет экен. Үчүнчү тепкичке чыккан адам сенин алган илимиң Аллах Таала жараткан илимдин алдында океандан ийненин учундагы бир тамчыдай эмес экенин билесиң.